Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 7 декабрь 2024 жыл мен сіздерге западный тарапта жайгашкан шаарга караган Бирлешкен айылынан сатыла турган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Баасы да жакшы баа коюлуп атат. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Западныйдын круговойунан Машина базар тарапка 4 километр же 3 километр түз жүргөнүңүздөрдө мына жерде биринчи светофорду көрөсүздөр. Бирлешкен айылынын светофору туғандар. Машина базарга жетпеген жер. Светофордон солго бурулуп кирсеңиздер Бирлешкен айылы болуп калат. Мына жерде аркасы деле бар. Түз жүрүп барсаңыздар, сол тарапта мечиттин жанында экинчи көчөнү көрөсүздөр. Ошол мечиттин жанындагы экинчи көчөдө сатылуучу үйүбүз жайгашкан туғандар. Ориентирде мына канал калсаңыздар болот. Чоң шаркырап агып жаткан канал бар экен. Каналдын бет маңдайында эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бул жагы болсо поле болуп калат туғандар, караңыздар. Тынч сонун. Мына туғандар, бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү, чек арасы ушул жерден башталат. Забор, ворота, анан забор туғандар. Жери 6 соток. Кызыл китеби бар, документи так. Анан бул жерде таза суу бар, свет бар. Анан көрүп атасыздар, шаркырап агып жаткан канал деле бар. Столбарына прожекторлор деле орнотулган, кечиндеси жанып, сонун болуп көрүнүп атат экен. Ушундай. Жүрүңүздөр, эми үйдүн ичине кирип толук маалымат берейин. Лайктан басыңыздар, анан дос тааныш туган уруктарыңыздарга ушул видеонун ссылкасын жиберип коюңуздар. Балким ушундай сатылуучу үй издеп жүргөндүр. 4 тарабы тосулган. Воротаны ачып кирип келе бересиздер. Мына тугандар, таза суу бар. Сатып аткан себеби ээлерин акча керек болуп экен. Ошол себептен эле сатабыз деди. Баасы да жакшы бага коюлду. Еще плюс дагы кеми бар. Дос тааныш туган уруктарыңыздарга, группаларга ушул видеонун ссылкасын жиберип коюңуздар, балким ушундай сатылуучу үй издеп жүргөндүр. Негизи жайгашкан жери жакшы, Западныйга деле жакын, машина базарга, жаңы ачылып аткан жанагы кийим кече базарына, мөмө жемиш базарына бардыгына жакын. Локациясы өтө сонун. Мына үйдүн алды коросу кеңири, стяжка болгон. Воротадан кирип оңго бурулсаңыздар, бул жакта 2 бөлмөдөн турган времянкасы. Бул жакта болсо 4 бөлмөлүү чоң үйү тугандар. Жүрүңүздөр, эми ушул үйдүн көргөзүп берейин биринчи. Таза суу бар тугандар, көрдүңүздөр, агын суу деле бар экен. Каналдын жанында эле кудай буйрса жашап каласыздар. Так, тугандар, мына эшикти ачып времянкага кирип келе бересиздер. Бул биринчи бөлмөсү, караңыздар. Анан буюм тайымдарды көрүп атасыздар, эми ал жагын ээси менен сүйлөшөсүздөр. Печкасы бар. От жаап тамагыңыздарды ушул жерде кыла бересиздер. Бул жагы экинчи бөлмөсү. Мына тугандар. Караңыздар. Так. Ремонттор негизинен жакшы. Караңыздар. 2 бөлмөлүү времянкасын көргөзүп бердим. Эми жүрүңүздөр, мына 4 бөлмөлүү Полторашка тебиндеги үйүн дагы көргөзүп берейин. 4 бөлмөдөн турат. Анан ылдый тарабында 2 бөлмөдөн турган подвал деле бар. Үйдүн узун турасы канча дей турган болсоңуздар тугандар, 11ге 9. Ачып кирип келе бересиздер. Бул биринчи бөлмөсү. Тапчаны менен. Эми келип эле жашай бере турган даяр үйлөрдүн бири кудай буйрса. Так, мына тугандар. Бул экинчи бөлмөсү, спальникына. Анан ал жакта печкасы бар. Үйүңүздөрдү жылытып, тамагыңыздарды кыласыздар. Ал жакта дагы бир печкасы бар экен. Бул жакта деле от жагып үйүңүздөрдү жылытасыздар. О, времянкада өзүнүн печкасы бар экен, духовкалар бар экен, көрдүңүздөр, жакшы, өтө сонун. Ушундай кыскасы. Так, вариант обмен жолдорун сурапмын. Эми ал жагын ээсине чалып сүйлөшүп көрөсүздөр. Машинам бар же квартирам бар деп, макул болсо алмашатуу болсо наличка аласыздар. Ушундай. Так, жүрүңүздөр, эми үйүнөн чыгайын. Үйдүн алды деле стяжка. Анан мына короосун, анан мал сарайын ортосун мындай тырнике менен тосуп койгон экен, жакшына кылып. Эшиктин алды таза, тыкан болуп тура берет. Мына жакта болсо подвал деле бар. Подвалы 2 бөлмөдөн турат, бийиктиги 3 метр тугандар. Жүрүңүздөр, эми бул жакта мал сарайы бар экен, ошону да көргөзүп берейин. Мына тугандар, тирнике менен тосулган. Бул жакта болсо тандыры, көчөттөрдүн 1-2 түрлөрү эгилген, чоңоюп берип калган учуру. Бул жагы сырт ажатканасы, мына жагы мал сарай, өйдө тарабы навес. Жакшы, акурлары, сливтери даяр экен. Мал, уй, кой, жылкы бүт бардан кеңири бага бересиздер. Бардыгы жакшы. Жакшы түшүрүп берет. Ээси номери ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалып сүйлөшүңүздөр. Барыңыздарга ийгилик.
жер 6 соток кызыл китеби бар. Таза суу, свет бардыгы бар экен. Анан бул айылды билесиздер эми туугандар. Мектеп, бала бакча, мечит, магазин бардыгы бар. Шаарга деле жакын. Эң негизгиси бул айыл шаарга карайт туугандар.